Дагы бир кутмандуу күн калайсыздар, ардактуу көрөрмандар. Сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрүп жатасыздар. Бизде болсо студиябызда конокторубуз бар. Буга чейин дагы айтканда, биздин сыймыктуу окуучуларыбыз десек жаңылышпайбыз. Анткени ушул Манастануу интеллектуалдык конкурсунда жеңүүчү болуп аталган биздин окуучуларыбыз бүгүн студиябызда. Тагы айтканда, ардактуу көрөрмандар, Кыргыз Республикасынын президентинин руханий өнүгүүсү жана адеп ахлактарды улуттук нарк жөнүндө жана Манастын үчүлтеген изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыгынын алкагында мына ушул жарлыкты ишке ашыруу максатында уюшулган Манастануу интеллектуалдык теле таймашынын жеңүүчүлөрү тагы айтканда биздин ушул студиябызда конокто. Ушул интеллектуалдык теле таймашта орус тилдүү жана кыргыз тилдүү таймаш болуп өткөн. Мына ушул орус тилдүү теле таймашта биздин Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин керемет тобу жана ошондой эле мына ушул кыргыз тилдүү теле таймашта Баткен шаарындагы гимназия жатак мектебинин Нурчолпон тобу бүгүн бизде конокто отурган чак, ардактуу көрөрмандар. Мына ушул биздин эң мыкты окуучуларыбыз менен бүгүн маек курмакчыбыз. Анда биз менен бирге болуп, биздин маегибизди көрүп отурсаңыздар болот. Коноктор кош келдиңер. Окуучулар көргөнүзгө кубанычтабыз. Таңкы маанайыңар кандай? Жакшы. Тартынбайбыз, кенен отурабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле буга чейин мына эфирлерге барып жүрдүңүздөр. Мына ушундай эле биздин дагы эфирибиз эркин форматта өтмөкчү. Андыктан алгач сөздүн башыбызда эле, эфирибиздин башында эле биз керемет тобунун ураны менен алгач таанышып алалы. Анан өзүңүздөрдүн атыңыздарды айтып өтөсүздөр. Сөздүн кадырын билген, ата бабанын артын сезген, жүзүндө ыйман нуру чачыраган, чолпон жылдыз сыяктуу ааламга жарыгы тийген, муну мен кыргыз деп билем. Арбаңыздар кыргыз элим, Манастын урпактары, Манаста Пуран чакырып, бул таймаш бизге жаңырып. Сыймык танып башты өдө көтөрүп, Манасты даңктайлы биз дүйнө элине жар салып. Биздин уран Манас, Манас, Манас. Мен топ башчысы Турдубаева Аяна. Микрофонду узатып кетериңиздер. Мен топ мүчөсү Мусаева Сумая. Рахматова Бактыгүл. Сиздер, ардактуу көрөрмандар, керемет тобунун мына ушундай уран чакырыгы менен таанышып алдыңыздар. Аты жөнүн дагы тааныштык. Кудай буйрса, алдыда маегибизди да улантабыз. Бизде кийинки кыргыз тилдүү таймашта барып келген Нурчолпон тобу. Сиздердин ураныңыздар менен баштап алалы. Ассалому алейкум, кадырлуу кыргыз калкым. Төбөдө чолпон жаркырап, ай нуру менен ширелип, көрүп берип турсун жаштарга. күн аламга нурун чачкан сыяктуу, Манастын нурун чачсын жалпыга, чолпондой болуп жаркырап, Манастын жанып турсун дайыма. Ушундай улуу тилектер менен тайпабыздын атын койдук Нурчолпон деп. Урааныбыз нур болуп чачылсын Манас, жаркырап жана берсин Манас, ааламга тарасын Манас, 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 Манас. Ай баракелде. Мен топ башчысы Атабекова Элиза, чыгып топ мүчөлөрү Ниматуллаева Элдана. Жеймбаев Ламбек. Кош келдиңер. Кубанычтабыз. Эми мына ошол силер катышып келген жеңүүчү болуп аталган Манас интеллектуалдык теле таймашы боюнча сиздер менен маек курганы сиздер чакырып отурабыз. Алгач ушул учурдан пайдаланып, биз айта кетишибиз керек, ардактуу көрөрмандар, мына ушул керемет тобунун ушул теле таймашка даярдаган эжекейи бул Абдрахманова Сакина эжекебизди дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып коелу. Андан сырткары Нурчолпон тобуну даярдаган республикабыздын эмгек сиңирген мугалими Абдрахманова Гүлсара эжекебиз болот. Эми эжекелерибиз тилекке каршы окуучуларын жөнөтүп, өздөрү биз кадр сыртында отурабыз деп айтышты. Биз окуучулар менен маек курабыз. Эми айткылачы, бул суроо эми жалпыңыздарга эле болсун. Ушул теле таймашка даярдануу орус тилдүү мектепке жана ошондой эле силерге кандай болду? Анан канча убакыт даярдандыңар? Орус тилдүү мектептен баштайлычы. Эми орус тилдүү болгондуктан ушул теле таймашка катышуу, даярдануу силер үчүн канчалык оор болду? Биз орус мектеп болгондуктан кыргызча китептерди окуганы албетте бизге кыйын болду. Биз бул теле таймашка октябрдан баштап даярдандык. Жайкы каникулдарга чейин бардык таймашка биринчи эле дисциплина керек болду.
жалкоолонбой өз ийгиликке жетиш үчүн телефондон узак болуп убактыбызды текке кетирбейт, ошол только китепке арнап даярдандык. Демек, октябрдан эле баштадыңар. Октябрдан Окуу жылдын башынан эле десек болот экен анда. Анан ошол даярдануу учурунда силерге кайсыл жери оор болду? Демек, силер окуудан сырткары даярданып отурдуңарбы? Кандай болду? Даярдануу процесси жөнүндө айтып бергилечи. Толуктап кете берсеңер болот бири-бириңерди. Даярдануу процесси бул окуудан тышкары болду. Кээ бир сабактардан мындай өзүбүзгө мындай келечекке керек эмес, мындай жок профессиябызга керек эмес сабактардан жооп суранып, ошол Манаска даярдандык. Эжекейибиз Сагиничке бизге өзүнчө бир кабинет бөлүп берди. Ошол жерге кирип өзүбүздүн түштөн кийин калып ошол кабинетте даярдандык. Түшүнбөгөн тип орус мектеп болгондуктан түшүнбөгөн кээ бирки сөздөрүбүздү эл сөздүктөн же кыргызча котормо сөздүктү колдонуп даярдандык. Жакшы. Ал эми сиздер уже баягы гимназия жаттак мектеби болгондуктан биз билебиз, гимназияда жалаң гана жакшылар окуйт депчи, күчтүүлөр окуйт деп. Анан силер үчүн даярдык кандай болду? Гимназияда негизи окуш өтө татаал. Мындан сырткары сабактан тышкаркы окууну дагы алып кетүү биз үчүн кыйын болду десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол окуу менен бул жакта Манасты окуу бир нерсе кыйын болду. Анан биздин даярданганыбыз боюнча айта кетсем, эртең менен толук сабакка катышып аттык. Анан түштөн кийинки баардык бош убактыбызды Манас окуу менен Манас изилдеп терең үйрөнүүгө убактыбызды бөлдүк. Анан түшүнбөгөн кээ бир сөздөрдү биз эжекей менен жалпыбыз бирге отуруп чечмелеп жаттык. Анан эжекей бизге ар тараптан жардам берди. Бул Манасты окуу негизинен ар бирге кыргыз болгондон кийин милдет деп эсептеймин. Манасты билбесек биз кыргыз эмеспиз. Кыргызды кыргыз кылып турган бул Манас эпосу жана учурдан пайдаланып бизге ар жактан колдоо көрсөткөн биздин гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Абдрахманова Гүлсара эжекейге терең ыраазычылык билдиремин. Анан ушул негизи эле бул таймашка канчанчы жолу катышып атканыңар? Биз бул таймашка биринчи жолу. Силер биринчи жолу. Жакшы. Анан ушул эми Манаста окуп жатып, өзүңөргө кандай бир жөндөм үйрөндүңөр? Манаста баягы кайсыл образды өзүңөргө ролду алмаксыңар да? Силерден баштайлычы. Толуктап кетели. Балким ушул Манастын бир ролун эпосунда окусаңар, кайсы кимдин ролун аткармаксыңар да? Мисалы Канекей, ушунчалык сабырдуу, акылдуу болгон. Мындай Манаска мындай текешпей жакшы аялдардан болгон да. Акылдуу, сабырдуу болгон. Сиз Канекейдин ролундасызчы? Мен Айчүрөктүн ролунда болгум келет. Эмнеге дегенде ал канчалык кыйын көрбөсүн ошол Семетей өлдү дебестен аны жүрөгүндө сактап, эч кимге жол бербей, ошо кичинесинен бойдо калган баланы өзү чоңойтот. Бапестеп чоңойгону айтылат, чоңойткону. Ал сабырдуулуктун символу деп эсептейм. Аяна? Мен ошондой Айчүрөктөй болгум келет. Мен Манастан Кошойдун акылмандуулугу жагат. Мен ошо Кошойдо бардыгын билген акылман болгум. Нурчулпан, силерге деле ошол Манастын эпосунда образына кайсыл кимдин образына аткармаксыңар? Микрофонго. Негизи эле мен Бакайдын акылмандуулугун өзүм алгым келет. Себеби Манастын жанында жүрүп, баягы Манас чечим чыгара албаганда ага туура акыл насаттарын берип, ошол бүт Манаска өзүнүн мындай акылмандуулугу менен насаттарын берип, кеңеш берип, сунуштап турган. Ошол себептен Бакайдын образы жагат мага. Сиз? Мага Манас атабыздын образы жагат. Анын бир канча бизге үлгүлөрү, кылган иш-аракеттери, акылмандуулугу, чачылып кеткен элди жыйнагандыгы жагат. Мен дагы Манас атамдай күчтүү эр жүрөк, акылдуу, элге жардам берген кыз болдум. Мен негизинен Ак Жолтойдун ролунда ойногум келет да. Себеби ал Сейтектин эң жакын жолдошу болгон да.
мындай ал сиз деп айтпайм, бирок ал аябай күчтүү болгон, Сейтектин жайында ар дайым жүргөн, мындай проблемаларын чечишке жардам берген жана 70тен ашык тил билип, өтө акылдуу болгон да ким, мындай акыл насаатын айтып турган. Жакшы. Мына ушул тагыраак айтканда окуу жылдын башынан аягына чейин даярдыкта жүрүпсүңөр да. Даярдык канчалык ушул катуу болгон болсо, мына жемиши таттуу болот дейт го. Ансыгырдай ушул даярдыктын арты менен ушул телетаймаштын башкы жеңүүчүсү болуп келдиңер да. Буга албетте силердин ушул айткан эжекеңердин дагы салымы чоң десек болот да. Анан ушул таймашка даярдыгыңар кандай эле? Мисалы, ушул областтын ар бир областтан мыкты деген силерге окшогон окуучулар барган да. Ошого силердин таймашка болгон көз карашыңар кандай болду эле? Даярдыгыңар мындай жеңебиз деп бардыңар беле? Албетте жеңебиз деп барганбыз, себеби биз Микрофон көтөрүп алайын. албетте жеңебиз деп барганбыз, себеби биз буга көптөн бери даярдандык. Окуунун баштан бери таймаш баштала элек эле даярдангандыктан биз жеңебиз деп барганбыз. Бизге бул биз токтобой окудук. Өзүбүздүн вниманиябызды только ошол Манаска арнадык. Буга Сагинечки менен Гүлсиречкейдин салымы дагы өтө чоң. Ал эми силердин даярдыгыңар, силерде Гүлсара эжекебиз даярдады. Ошол таймашка чейинки ушул даярдыгыңардан сезимиңерди айтып берсеңер да. Кандай сезимдер болду? Таймашка чейин толкундолор болот, таймаштан кийин кандай сезимдер болду? Ушул тууралуу айткачы. Биз кыргыз тилдүү мектеп болгондуктан өтө көп командалар келди. Бизден алдын өтө тажрыйбасы көп окуучулар бар экен, командалар. Аларды биз катышканга чейин телевидениядан билип көрүп жүргөнбүз, ошондой күчтүү экен. Бирок ага карабастан өзүбүзгө ишенип, өзүбүздү баардык күчүбүздү топтоп туруп, бири-бирибизди колдоп, биз барыбир жеңебиз, коркпошубуз керек, биз ошо баткен элимдин намысын коргошубуз керек деп ошондой күчтүү сезим менен барганбыз. Анан ошол жеңгенден кийин өтө толкунданып, сүйүнүп, ыйлагандар дагы болду. Анан ошо жеңгенден кийин ушунчалык сүйүндүк, мен намысту коргодук. Биринчи жолу ошол Бишкекке барып, баткен шаарымдын, элимдин атын чыгарып, ошондой күчтүү команда бар экенин көрсөтүп келдик. Баардык орус тилдүү мектептер менен жалпы ошого аябай сүйүндүм. Жакшы, анан ушул даярданткан учурда кызыктуу окуялар болду силерде? Кимдердин кандай кызыктуу окуялар болду? Балким баягы ата-энеңер койчу, эртең менен окуп атасың, ушулда жетишет деген мындай тоскоолдуктар болду деги эле ата-энелер тарабынан. Кандайдыр бир кызыктуу окуялар болду болуш керек менимче. Ушунча даярданып, Мырзабыздан сурайлычы, кандай болду ушул кызыктуу окуялар болду сенде? Негизи эле ата-энем мага каршы чыккан жок. Окуу кандайлык жакшы окусаң ошончолук өзүңө пайда дейт. Бирок эми кичине бала экенбиз, мындай волейбол, башка нерсе ойноп, мындай алаксуам калат экенбиз, ошондо кайта ичке келип, сен окууң бар, ойлон, мындай баткендин атын айка чыгарасың деп мындай айтчу эле да. Кызыктуу окуялар болгон жок сенде? Жок. Кыздардачы? Кызыктуу окуялардан биз даярданганда мынтип өзү күнүгө 100 беттен окусак, күнүндө 50 бет окуп калып, кийин уйкудан калып, ушинтип түн менен дагы 50 бетти окуп жеткирген кызыктуу окуяларды айтсак болот. Бирге окуп атып, мынтип түшкү тамактанууда бирибиз баардыгыбыз чогулуп тамак жасаган кызыктуу окуялар бар. Ошо тамактанып атып баардыгыбыз окуяларды сүйлөшүп, талкуулаган дагы кызыктуу окуя. Бирге жүрүп бир туугандай болуп калдык. Эжекелердин урушкан учуру болдубу? Ооба, болду. Негизи камырды каттуу аябай жуурсаң ширим болот да, анан ошондой бизди дагы кээ бирде телефонго алаксып же бизге берилген тапшырманы толугу менен аткарбай калсак, сөзсүз түрдө алар ачуусу келет. Анан урушуп, силер жоопкерчиликтүү болушуңар керек деп урушуп атканыбыз болду, бирок таарыган жокпуз. Демек силерди Гүлсара эжеке ушундай айттыр. Ал эми Сакин эжеке силерге эмне деди? Жакыныраак микрофонго. Сагина эжекебиз бизди телефондон арылтты десек болот. Ал бизди убакытты кандай пайдаланышты, кандай убакытты туура пайдаланышты бизге жол көрсөттү. Сагина эжекеге чоң ыраазычылык айтам. Сагина эжекенин аркасынан, ушул Манастардын аркасынан дагы олимпиадаларга катышып, Манаска деген сүйүүм абдан күчөдү десем болот.
Силер да мына биринчи жолу катыштыңар, эми дагы катышканга мүмкүнчүлүк барбы силерде? Же бир жолу эле катышат экенсиңерби? болсо керек Сагынбай Орозбаковдун варианты болот да эми. Сагынбай Микрофонду берели. биз негизи эле Саакбай Каралаевдин вариантын окуганбыз. Эми быйылдан баштап Сагынбай Орозбаковдун варианты болот. Менимче катышса болот деп ойлойм, себеби эки вариант, эки башка окуялары дагы кээ биркилери башка болот. Былтыры биз Саакбай Каралаевди окусак, быйыл биз Сагынбай Орозбаковду окуйт экенбиз. Мени эжекелер жакшы окуйсуң деп, ошо манастанууга дагы катышасың деп жатат. Ошо окуса болот экен, дагы бир жолу катышса болот экен Сагынбай Орозбаковго. Башка вариант болгондуктан. Ошол телетаймаштагы силерге баягы эң күчтүү делген кайсыл жактын командасы болду? Орус тилдүү мектептер арасында айтпачы. Кайсыл жактан келген команда күчтүү делди да? Биринчи эле биз чыкканыбызда мурунку жылы катышкан команда бизге туруш келди. Биз ошолор менен жарыштык. Алар мурунку жылдагы окуп, мурунку жылда катышкандыктан биздин караганда жакшыраак билип, уже алар барганда ошол жерге, бизде биринчи жол болду. Биздин эң күчтүү ошол соперниктерибиздин ошол мурунку жылы катышып манасты билген командалар болду. Ал эми кыргыз тилдүү мектепте көбүрөөк болду дедиңер. Атаандаштардан кайсыл областтын келген команданы күчтүү деп эсептедиңер? Биз Чүй облусунан келген команданы күчтүү деп эсептедик. Себеп дегенде алар буга чейин дагы бир нече жолу катышкан, ал жерге барганда сүрдөбөйт, алар көнүп калышкан. Биз биринчи жолу баргандыктан кичине сүрдө болду. Анан биз алардан кичине корктук десек болот. Себеп дегенде алар мындай өзүгө ишенип уверенный турду да. Анан ошондой Чүй облусунан келген команда. Силер буга чейин ушул программанын, телетаймаштын ушул программасы менен тааныштыңар беле? Ушундай балким баягы башында ушул уран чакырып, андан кийин баягы суроо бермай, ушул нерсеге даярдап бардыңар беле өзү негизи? Даярданабыз. Жакшы. Ал эми ардактуу көрөрмандар, бизде бул жакта ушул телетаймаштын жеңүүчүлөрүнө биз ноутбук дагы берилген, ар бир окуучуга берилди ошондо. Каяктан ноутбуктар деп коеюн. Тилекке каршы ноутбуктар келбей калыптыр. Бул жакта азыр ушул дипломдору турат. Ушул телетаймашты алган. Мына ушул дипломдор менен сиздерге тааныштырып коелу. Болмосо крупный планга алып коебуз. Негизи баягы телетаймаштын ушул жүрүшүндөгү баягы ал жакта калыстар тобудан мыкты манасчылар отурду. Ушулар тууралуу айтып берсеңер, көрөрмандар көрүп отурду. Ошол жердеги баягы эмоциялар менен бөлүшүп берсеңер дегеним да. Балким мен Аянаны көрүп отурдум, Аянанын колдорунан билип отурдум толкундонуп атканыңды. Суроого жооп берип атканың кандай болду айтчы? Эми команданын баягы мындайча айтканда капитаны болдуң. Жоопкерчилик сенин мойнуңда болду дегенде, кандай болду? Албетте сүрдө болду, себеби кадр сыртында Сагынычке бизге колдоо көрсөтүп, өзү дагы сүрдө отурду. Биз менен кошо ошондой эле жюри жана көптөгөн кадр сыртында көптөгөн адамдар бизди карап отурду. Камералар көп болду. Биз барганда биринчи жолу баргандыктан мындай микрофон көтөрүлөзү. көп элден мындай көп эл болду да. Суроого жооп бере албай калабызбы деп сүрдөөлөр дагы болду. Себеби ал жерде күтүлбөгөн суроолор дагы бар эле. Силерде кандай болду ошол жердеги сезимдер? Мен Аян эжеге толук кошуламын. Анан жюрилер ооба өтө катаал экен. Адилеттүү, мындайча айтканда, баа бер десем болот. Себеп дегенде аларга карап туруп жооп берип, алардын суроосуна жооп берип, мындай бири-бири менен көз карашканда мындай коркуу сезим болду да. Алар ушундай башкача экен да, бизден айырмаланат экен, ошондой сүрдөө, кичине коркуу болду. Анан сурайын деп атканым, ушул топто силерден башка дагы окуучулар барбы же силер элеби? Бир командада 3 эле окуучу болду. Эгер балким баягы эме кээ бирде болуп калат да, ошол даярдыкта ден соолугудан же болбосо шартка байланыштуу командадан чыгып кеткен окуучу болуп калат. Ал кандай болуп толуктап калсаңар? Биз баштан өзүбүз катышабыз. Ооба, баштан баштап биз өзүбүз толук бойдон болуп. Силерде эле ошондой болуш керек.
Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар. Биз бүгүн ушул Борбор калабыз Бишкек шаарында болуп өткөн Манастануу интеллектуалдык телетаймашында башкы байгени жеңип келген биздин ушул сыймыктуу Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин керемет тобу жана ошондой эле Баткен областында, Баткен шаарындагы гимназия жаттак мектебинин Нурчолпон тобу менен маектешип атабыз. Эгерде биздин катарыбызга жаңадан кошулуп калган болсоңуз, анда биздин ушул YouTube баракчабыздан УТРК Баткен деп издеп таап, ошол жерге катталып койсоңуздар, албетте биздин эфирибизди толук чыгарылышын көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андан сырткары Instagram, Facebook баракчаларына дагы катталып койгонду унутпаңыздар. Биз басуулантып берели. Анан телетаймаштан кайтып келдиңер. Кандай тосуп алуулар болду? Ошол жөнөтүп атканда силерге демөөрчүлөр ким болду? Ушул тууралуу айтып бергилечи. Мисалы бардыңар, ал жакта канча күн болдуңар, эми албетте баягы барышыңар, жаттаканаңар, тамак ашыңар дегендей. Деги эле бул жакта ушу даярданып эле тамак аш жебей калсаңар керек менимче. Анан ал жакта ушундай баягы демөөрчү ким болду? Негизинен айтканда силердин. Айта бергиле. Микрофон жакын карап. Демөөрчү ата-энелер болдубу же балким өзүңөр эле? Силер окуудан сырткары иштеп аттыңарбы, башка кандай? Жок, Ата-энелер да? Ата-энелер, өзүңөр ата-энеңер. Жакшы. Анан келгенден кийин кандай болду? Окуучулар эле тосуп алдыбы же болбосо баягы каникулчулар угуп калды, мисалы угуп калды. Кандай болду анан? Үйгө келгенден кийин биздин үй бүлөбүз дасторкон жайып, өтө шайырып тосуп алышты, аябай сүйүнүп биз менен сыймыктанды бардыгы. Анан келгенден кийин мен дагы ушул Манас эпосун окуу боюнча мындай башкаларга кеңеш берип окугула деп айтып жаттым. Бул өтө сонун, силер башка аламга сүңгүп киресиңер, өтө пайдалуу нерсе, окугула деп бир нече жолу өзүм туугандарымдан баштап досторума чейин жеткирдим. Ошону айтайын деп атканымда, ошол окугандан кийин силер бир башка өзгөчө да өзүңөргө илим алдыңар, билим алдыңар дегендей. Анан ошол кийинки силерден кийинки келаткан класстарга же болбосо өзүңөрдүн тең тушуңарга өзүңөрдүн кандай бир насаатыңарды айттыңар? Аяна мисалы келгенден кийин классташтарың эми окуу жылдын башында албетте бул тема козголду да. Анан не дедиң? Эми орус тилдүү мектеп экен силердики, классташтарыңа, курбуларыңа не дедиң? Кандай болду, айтып бердиңби? Айтып бердим. Жакыныраак микрофонго. Айтып бердим. Досторума, туугандарыма берген насаатым бул белгилүү бир максатка жетиш үчүн сөзсүз дисциплина керек экен. Жөн эле айтып коюп жете албайт экенбиз. Эч качан сөзсүз мынтип эмгек керек экен, максат коюш керек экен. Ошого карата эч нерсеге алаксыбай түз барыш керек экен ошол максатка. Окутушубуз өнүктү десек болот. Окуу дагы бул бизди окуубузга көптөгөн ийгиликтерди алып келет. Ошол. Жакшы. Анда ардактуу коноктор, албетте мен силерди байкап турам. Сөздөрдөн кыскалап атасыңар, бирок илим-билимден мен ойлоймун дагы ийгиликтер жаратасыңар деген ойдобуз. Алдыда негизи эле кандай планыңар бар? Деги эле дагы ушул телетаймашка даярдоого мүмкүнчүлүк болуп атабы? Ушул тууралуу айтылачы. Кандай максаттар болду алдыда? Эми Манастан орун алып келгенден кийин негизи эле уже болду. Эми олимпиадага катышабыз деген эме болуп атат. Ойлор болуп атат. Олимпиадага катышып, эми олимпиададан ийгиликтүү орундарга алып келүүнү каалап жатабыз. Деги эле бардыңар ушундай болуш керек менчи. Жакшы. Анда окуучулар, силерге ыраазычылык айтабыз. Учурдан пайдаланып дагы берет ушул силерди даярдап, мына ушул республикалык телетаймашта алдыңкы орунду алышыңарга өзүнүн салымын кошкон эжекеңерге учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып коелу. Биздин ушул көрбөсө дагы жүрөгү менен сезип жаткан биздин ушул керемет тобуну даярдаган Абдрахманова Сакина эжекебизге дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтабыз. Билебиз, эжекебиз дагы көптөгөн ушундай таланттуу окуучуларды буга чейин дагы алып барып, ушул телетаймашка катыштырып келген. Андан сырткары Нурчолпон тобуну даярдаган республикабыздын эмгек сиңирген мугалими Абдрахманова Гүлсара эжекебизге дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтабыз. Мына ушундай мыкты
тарбиячынын артынан мыкты окуучулар чыгып келатат. Ошондуктан ар дайым ишиңиздерге ийгиликтер болсун дейли. Силерге эркин микрофон берейин, окуучулар. Силердин дагы ыраазычылык сөзүңөр болсо, биз жактан берилбей калган суроолор болсо, өзүңөр айтып алсаңар болот. Чекинен кетербиз. Аяна баштай бер. Ыраазычылык сөз. Биринчиден Микрофон жакла. Мени колдогон Сайын эчкеге, Гүлсара эчкеге ушуну окуганыма тоскоолдук кылбай мага убакыт берген ата-энеме, колдоо көрсөткөн досторума ыраазычылык билдирем. Микрофонду беребиз. Мен эң биринчи эле ата-энеме ыраазычылык билдирем. Ушунча убактыны мени иштерден бошотуп, ушуну окуу кызым деп убакыт бөлгөнүнө ыраазычылык айтам. Гүлсара эжеке жана Сагина эжекеге терең ыраазычылыгымды айтам. Ушунча колдоо көрсөттү, чоң ыраазычылыктарды айтам. Анан досторума, анан өзүмдүн эжекейиме, класс жетекчиме чоң ыраазычылыктарды айтамын. Биринчиден ата-энебизге ушунчалык бир жылдын ичинде бизди колдоп турганына, мындай эле эмес, Жомарт Бакымбаев атындагы биздин директорубузга да ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык сабактардан бизди мүмкүн болсо бошотуп, бизди ушунчалык кабинет бөлүп берип, ушунча жардам бергениге. Мүмкүнчүлүк түзүп берди, шарт түзүп берди силер үчүн. Мен негизи эле эжекейге, анан апама айткым келет. Мен баягы Манасты окуп жатып, аябай кыйналган учурларым болгон. Ошонун эмеден командадан чыгып кетсемби деген ойлор дагы болгон. Ошондой учурларда эжекейим эме окуй бер, аягына чейин катыш эми, сага пайдасы тиет, зыяны тийбейт деп мага колдоо көрсөтүп, ошол командада алып калышканда, ошого азыр рахмат айткым келет. Анан эжекейге дагы рахмат айткым келет. Эми эжекейди урушат деп, эми эжекейден коркуп жүрүп түнү менен окуп чыккан учурлар болгон. Апам келип уктай эми десе болсо эме дегем. Эжекейим урушат, мен окушум керек деп отуруп окуган учурлар болгон. Азыр ошол эжекейдин ушундай кылган эмелери менен биз байгелүү орундарды алып келдик. Эмен таймаш бүткөндөн кийин эжекейдин өзүгө деле айтканбыз, эжекей жакшыраак урушкан экенсиз депчи. Ошол себептен баягы эжекейиңер урушса, баягы мынтип туура кабыл алгыла деп айткым келет да эмелергечи. Эжекей рахмат сизге. Чоң рахмат. Мынакей айтылбаган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Мына ушундай сөздөрдү албетте сөз түрдө ушундай айтып атпайбыз, башында эле айтып аттык. Ушундай баягы эмгегиң катуу болсо тапканың таттуу болот дейт. Мына ушундай эжекейдин окуу дегени менен ушундай ийгиликтерге жетиштиңер. Мен дагы биринчи ата-энеме ыраазычылык билдирем. Алар мени ушул үй жумуштарынан бошотуп, мага түшүнүү менен мамиле кылып, мындай атайын убакыт бөлүп берип, мага колдоо көрсөттү. Андан кийин мен Сагина жана Гүлсара эжекейге терең ыраазычылык билдирем. Алар ушунчалык мээнеттер менен тер төгүп бизди урушуп, ушундай даражага жеткирди бизди. Ушунчалык ыраазычылык айтамын. Рахмат сизге. Жакшы. Мен дагы биринчиден ата-энеме ыраазычылык билдирем. Себеби ал ушунча жаңа жардам берип, мисалы үчүн финансылык Сен иштен бошотту? Ооба. Эми иш жагынан бошотпаса, эми окуудан жетишпей калат экенбиз. Анан экинчиден Гүлсара эжеке менен Сагина эжекеге дагы чоң рахмат айтам. Себеби мен телефон көрүп, мындай ойноп, алаксып калган учурларымда мени урушуп, мындай сен өзүң окусаң дагы ушул мындай кыздар ушунча окуп атат, сен алардын мээнетин текке кетирбе деп мындай өзүнүн сөздөрүн айтат эле да. Рахмат. Мына ушундай ыраазычылык айталы силерге дагы. Окууңарга ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса дагы мыкты жетишкендерге ээ болуңуздар. Биз эми мына операторлор мүмкүн болсо ушул столубуздун бетиндеги ушул жетишкендиктерибизди алып койсоңуздар болот. Бул биздин ушул Манастануу телетаймашындагы ушул биздин окуучуларыбыздын ийгиликтери десек болот, ардактуу көрөрмандар. Сезимден кетпес манасы, сен дагы кыргыз баласы, мээсинен кетпес манасы, мен дагы кыргыз баласы дейт. Ардактуу көрөрмандар, сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн бизде
эскерте айтып кетелик, Кыргыз Республикасынын президентинин руханий өнүгүүсү жана адеп акылактары улуттук нарк жөнүндө жана Манастын үчүлтеген изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюшулган мына ушул Манас тануу интеллектуалдык телетаймашына барып катышып келген биздин ушул Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин атынан керемет тобу барып келди. Орус тилдүү мектептер арасындагы телетаймашка, андан сырткары ушул кыргыз тилдүү телетаймашка Баткен шаарыбыздагы ушул гимназия жаттак мектебинин Нур Чолпон тобу барып өз өнөрлөрүн, өз илим билимдерин көрсөтүп, алдыңкы орундарга жетишип, ийгилик жаратып келди, ардактуу көрөрмандар. Биз дагы учурдан пайдаланып, мына ушул биздин окуучуларыбыздын ийгилиги менен, кубанычы менен тең бөлүшүп отурабыз, ардактуу көрөрмандар. Баягы жакшылыктын эрте кечи жок дейт. Кеч болсо дагы учурдан пайдаланып ушул студиябызга чакырып, маектешип, телетаймаш боюнча азын-аулак сүйлөштүк. Ишиңерге ийгилик болсун. Биз болсо эфирибизди жыйынтайт экенбиз, ардактуу көрөрмандар. Убактыбыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду жана ошондой эле оператор милдети Абдыламит Абдыманап болду, режиссер пультта Сапар Исраев болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар, саламатта калыңыздар.